Джек Лондон, Мартин Иден. Мен бұл кітепті сіздерге сұныштаймын жана ең дүйнөдөгү ең түшүнүктүү, біз өрнөк ала турган китептерден бири деп эсептеймин. Джек Лондон, Мартин Иден. Бұл өзү роман, кыскача. Мартин Иден Кудайдан ден соолук укмуш инсан болгон. Ушундай укмуш ден соолугу болгон бул 3 адам, 4 адамдын жумушун өзү эле аткарып койгон. Жашынан бою узун, ден соолугу мыкты болгондуктан дайыма жайдары жүргөн, бирок укмуш кедей болгон. Мунун фамилиясы экинчи өгөй атасынан берилген, ошондуктан Лондон болуп калган. Бул жашынан кедейчилик назабын укмуш тарткан. Ушундай тарткан кедейчилик назабынан бул бир курсагым тойсо арманым жок эле деген ойлорго келе баштайт. Ал убакта Америкада жашаш кыйын болгон, бул капиталисттик мамлекет. Ал мамлекетте слабый болсоң, сен жашашка акың жок болгон. Ушундай болгон дем капиталисттик мамлекетте. Кийин бул бир тамекини 3кө бөлүп чеккен, эконом кылган. Анан бул бир күнү моряк болуп жүргөндө Артур деген баланы, бул иностранец болот да, мындай шейктин тукумунан болот, мындай уругунан. Ошону али хулиган балдардан сактап калып, ага болушуп, Руф менен таанышып калат. Артур менен анын карындашы болот, Руф деген. Бул Европада жогорку интеллектуальный кыз болот. Артур дагы университеттерди аяктаган, мындайча айтканда аристократкалар болот. Аны менен таанышып туруп, анан ал үйүнө чакырганда бул диван, стол, китептерди көрүп, кантип тамактаныш керек, ушулардын көрүп бардыгына ооз ачылып калат. Ошентип бул Руф менен мамилени баштайт. Руф. Кийин бул чоңойгон сайын прачечныйга жумушка кирет. Ал жерде 12 сааттан 14 саатка чейин иштешет. Дем алыш бир гана базар күнү болот. Анан бир күн ошо негр менен отуруп, Жо айтат: мен дейт, өмүрү дем алыш эмне экенин билбей, өмүрүм прачечныйда өтүп кетти. Бир күн ичкелте болуп калдым. Мартин дейт: мени доктурга жаткырды эле. Бир жума иштебей жаттым доктурда. Ак шеше, 3 мал тамак. Ошондон билдим иштебеген жыргал экен. Мен азыр жумуштан ушундай коркомун. Жададым иштен деп экөөс сүйлөшөт дагы. Жо айтат: мен профессиональный сел-саяк боломун дейт. Жумуш иштебеймин. Шляпамды алып, Кудай үчүн мага жардам берип коюңуздар деп жүрө берем. Негизи иштебесем болду, кара жумуштан жададым деп экөө пиво ичип отуруп анан эки жолго түшүшөт. Кийин Мартин Идендин Руфтун жардамы менен кичине китептери чыга баштайт, бирок жакшы жазышты билбейт. Бул билимсиз болот да, окубай калат. Анан Руф буга айтат: заочный окугун сырттан, сен билимиңди күчөтпөсөң, сен китеп жаза албай каласың. Мен атамдын жумушуна кирбейсиңби дейт. Жакшы акча төлөп берет дегенде жок дейт. Мен бирөөгө ордугуму тийгизбей жашашым керек бул дүйнөдө. Бардыгын өз колум менен жасашым керек дейт. Анан бул дагы ачкачылыктан биринчи пальтосун сатат, бир-эки китептерин сатат, үйдө болгон бардык нерсени сатат. Кийине турган кийими дагы калбайт. Акыры бул жазган чыгармага $5 акча берет. Ал өзү $100 бериш керек. Анан Руф менен дагы мамилеси жакшы болбой калат. Барган сайын байлыктын күчүн көрсөтүп, үстөмдөгүн көрсөтө баштагандыктан улам бул башка кыз менен таанышып калат. Экөө помолвка кылган болот. Ал кийинки таанышкан кызы буга укмуш жардамдарды берет. Мунун чыгармачылыгын күчөтөт дагы. Сен жазгын, сенин колуңан келет. Сен келечекте күчтүү жазуучу болосуң дегенде ошондон энергия алат. Бирок Руфту жакшы көргөн болот эле. Кийинки китептер чыга баштаганда, жакшы төлөнө баштаганда бул ал акчаларды укмуш төлөгөндө дагы бул кызыкпайт, акчага кызыкпай калат. Бул себеби байлардын жакшы жашаганын көрдү. Анан өзү менен таанышкан кыздардын ою эле эч кандай ортосунда сүйүү болбой, ою муну байлыкка жеткирүү, бай жашоо, андан башка адамдык аруу сезимдер мында роль ойнобой калат.
Ақыры бұл Тихий океанға чейин сайкаттап келет бай болгондон кийин. Bir күнү Нью-Йоркта кетип атса, өзүнүн машинасында мунун ал убакта уже яхта, пароходдору, өзүнүн менчик гостиницалары укмуш бай болуп калат. Бардыгы болот. Кетип атса, жоону көрүп калат машинанын айнегинен. Карасанан ар кимге келип шляпасын алып алып, жардам берип коюңуздар, Кудай үчүн силерден сураныш деп, эски начар кийинип алган көрүп калат да, анан адамдар аркылуу аны эртеси чакыртат. Мунун чоң прачечный болот, миңдеген адам иштеген. Анан жоону чакырып, жоонан эмне кылып койдум экен, кимге алып келди мени дейт. Кирсе, креслода Мартин отурган болот. Экөө кучакташып, көрүшүп, анан кир жууган заводду көрсөтөт. Мына чоң көрдүңбү дейт. Азыр кол менен жуубайт, автомат болуп калган. Автоматтар өзү жууйт. Биз кандай кыйналат элек, жоо эсиңдеби деп, анан главный бухгалтерин чакырат, жетекчисин чакырат да, бүгүндөн баштап бул кир жуугуч завод жоого өтөт. Документтерин бүтүр дейт юристке. Анан айтат, досум, ушу сага. Муну жардамчың сени эч качан алдабайт. Сен мындан ары бай жашайсың, Кудай буйрса. Мен жумуштарым көп деп кучакташып прачечныйды берип досуна жоого. Анан ачкачылык күндөрүн, кыйналган күндөрүн сагынат. Сагынып айтат, ошо күндөрүм келсе кандай жакшы эле. Мен дейт, ден соолугум мыкты, bir күн тойсом, bir күн ач калем, ошо күндөрүмдү сагындым. Эч кандай аял кишилер менен, жогорку жак, мындай паткалим адамдар менен акча үчүн өмүрүн дагы сайып коюп, мага жагалданган адамдарды көрбөйт элем. Кандай сонун мурунку турмушум деп ойлонот да, анан өзүнүн кораблин менен сайкаттап чыгат. Сайкаттап чыгып, буга уже ушунча байыйт, эч ким эч нерсе көрүнбөй калат. Бул чынында турмушунда ушундай инсандар бар да. Турмушунда бул бакыт, сүйүү издеген эле. Өзүнө жакшы жар таап, ошо менен бир идея болуп, сулуулукка кызыгып, дүйнө жүзүнө экскурсия кылгысы келген, ичиндеги таза аппак сүттөй таза адамдын ички дүйнөсү булганып калат ошентип. Бардыгын жек көрө баштайт, жашагысы келбейт, жакшы салган үйлөрү дагы өрттөнүп кетет. Ошо аял киши үчүн үйүн өрттөйт, тапкан байлыктары жоголо баштайт. Өмүрүндө тууган болбогон туугандары келе баштайт, биз сага тууганбыз, эсиңдеби деп, бардыгынын максаты бир гана мунун акчасын алыш керек болот. Жадайт. Ал ичинде чыгармачыл өрт болуп үйүп турган китеп жазгысы келет, уже дүйнөгө танылып калган. Анан пароходдо кетип атып ойлонот. Мен дейт, өлүмдүн көзүнө тике карайынчы, өлүмдү көрөйүнчү, өлүм кандай болот экен? Бир көрөйүн деп, анан өзүн сууга таштайт, өзүнүн пароходунда. Сууга таштап, терең сүзүп кете берет. Акыркы кайтара жогору чыкканга кислород жетпей калганын сезет. Ошо бир канчадыр бир 10-15 секунддун ичинде өдөгө чыга баштайт, жанталашып. Чыга баштайт, өлүм ушундай турбайбы? Кара дейт, мен уже өлгүм келбей калды, мен азыр абага чыксам арманым жок деп колдорун иштетет, бирок кечигип калат. Кечигип калат дагы ушу Мартиниден да өмүрүн ушинтип аяктайт. Эми Джек Лондон муну менен эмне бергиси? Бул китепти илгерки убакта жаш балдарга окутпаган. Жаш балдарга муну 18 жаштан жогору жаштагыларга окуткан. Китеп ошон үчүн. Анан турмушта адашып кетип, жолу болбогондор үчүн бул китеп миңдеген адамдардын бактысын ачкан китеп. Өткөндө менден бирөө сурайт, жазыптыр. Мартиниден окуп эмне кылабыз? Же сүйүүсү болбосо, акыркы адамга окшоп өлсө, байлыгы өзүнө буйрбаса, бул бизге дейт талим тарбия бере албайт кагай деп бирөө жазыптыр. Эми ошого жооп айтып коеюн. Эмне үчүн талим тарбия бере албайт? Эгер мага жазган жигит ошондой деңгээлге чыгып байып кетсе, ушу китептин негизинде сен турмушуң оң жолго буруп аласың. Сен көп адамдар менен катнаш кылбайсың, сен жагалданган адамды көрөсүң, сен үчүн акчаң эле дос болгон адамдарды көрөсүң дагы тыянак чыгарасың. Бул китеп дүйнө жүзү боюнча эң көп
башка тилдерге которулган. Азыркы ушуга чейин мунун китебинен чоң фирмаларда мындай улуу адамдар, улуу миллионерлер мунун китебинен сабак алып, кайра окушат. Ошондуктан мунун тарбиялык мааниси укмуш чоң. Мисалы сүйүүнү, бакыт издегендин өзү чыныгы адамдык касиет болуш керек да, адамдык касиетке кирет деп ойлоймун. Ал дүйнөнү экинчи орунга койгондо биринчи орунга сүйүү, бакыт, адамдар менен болгон мамилени койгон. Адамдар ушунчалык дүйнөнү көргөндө жагалданып, көздөрү нурланып, ар түрдүү буга подход кыла баштаган адамдарды бул жек көргөн Мартинден. Себеби өзү андай тарбия алган эмес. Бул адамдагы баалуулукту издеген. Ошон үчүн Джек Лондонду окуңуздар деп суранамын. Бунун сиздерге укмуш пайдасы тиет турмушуңарда. Башкаларга дагы сунуштайм. Сиздер менен Сапар агай. Ден соолукта болуңуздар.